Soğuş bitti, gösterden. Ашир Рахматов атамекендик согуш учурунда фашисттик баскынчыларга каршы советтик армиянын катарында согушкан. Алгачкы рет 1941-жылы август айында Евфан шаарындагы согушта бутунан жараат алган. Бир жылга чукул убакыт госпиталда дарыланып, андан соң Урал шаарындагы 159-дивизиянын даярдоосунан өтүп, кайра согуш майданына аттанган. Kalmak'tan Kalkutta degen şarkısının altında biz korku kura başladık. Nemisler şelke gelip koyarken. Şöyle böyle Künal soğuşu olur, bize karşı soğuşat, biz olur, korkuyu sunup, 20 noyabr'da biz çabılığa öttük. Stalingrad çabılığa. Кандуу жылдары Сталинград, Астрахань шаарларындагы согушта ата мекенин коргогон. Ардегер атанын айтымында Сталинград шаарын бошотууда советтик армияга партизандардын жардамы чоң болгон. Алардын тайман бастыгы аскерлерге дем берип, фашисттерден тазалоого мүмкүн болгонун али күнгө чейин унутпай келет. Сталинградда алган жараатынан улам жеңиш күнүн өз мекенинде тосконун кошумчалайт. Koluma oktuydum bana o yerden. Koluma oktuyup soğuşka canavar kıyıp 44. yılı Ağustos ayında demobilizasyon olup geldim. Soğuşun bütüşünü ben şu Batken rayonunu Karabulak kışlağında soğuşu tostuk. Oy! Adamlar kıykıra verip. Айтасыз ба? Жакшыбы? Жыл сайын ардегер аталардан кабар алып, алардын эрдиктерин теле аркылуу чагылдырууну Алтынбек Ажы Жумаев баш болуп 7 каналдын жалпы жамааты салтка айланткан. Анын алкагындагы Баткен шаарындагы улуу ата мекендик согуштун катышуучуларынан да кабар алып, белегин тапшырды. Аны жакшы жагыга иштетип, ден соолукта болуңуз, оорубаңыз. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай биздин ушул кыргыз элинин бүтүндүгү үчүн, кыргыз элинин тынчтыгы үчүн ушул жанын берген атамекендик согуштун ардагерлерине, жалпы эле картаң адамдарга келип кабар алганыңар бул биз үчүн чоң сыймык. Учурда Баткен шаарында улуу ата мекендик согушка катышкан ардегер аталарыбыздын ичинен экөөсү гана арабызда. Алар Ашир Рахматов жана Садык Бурканов ошол кездеги согуштун адам баласына тийгизген кесепеттерин эстеп, мындан ары мекенибизде тынчтык болуусун гана тилеп отурушат. Ардегер аталарыбыздын бүгүнкү тынчтык жашоого кошкон салымдарын баалап, 7 каналдын башкы директору Алтынбек Ажы Жумаев улуу жеңиштин 71 жылдыгы менен куттуктады. Көп жашаңыз, эмне дегенде сиздердин эмгегиңиздер, сиздердин баатырлыгыңыздарды бу жаштар унутпайт. Не дегенде азыр өзүңүз жакшы айтып кеттиңиз. Мына 70 жылдан ашыкта, тынчтыкта, жакшылыкта жашап аткандыгыбыз ошол сиздердин эмгегиңиздер менен, сиздердин эрдиңиздер менен. Ардегер аталарыбыз биз көргөн согушту эч ким көрбөсүн, өлкөбүздө тынчтык болуп, душмандын суук көзүнөн сактасын деген каалоо тилектерин айтышып бата кылышты. Ömrüңөр uzak bolsun, rızkыңар parvan bolsun. Tabiatın türlü felaketlerden Xuda öz saktasın. Köptün katarı oynap gülüp, becerep oynap gülüp içeri Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу 7 канал Баткен өкүлчүлүгү. Xudadan nimet dilesen, tilegen maksatыңарды Xuda çala bere versin. Allahu akbar.